Кытайда мугалимди сыйлоо кандай? Эгерде балдар бир косяк кылды, анан кийин мугалим ата энеңди чакырып кел деп ошондой айтат да. Анан ата энеси бала жагына турбайт, мугалим жакка турат да. Кыргызстанда болсо мен көргөнүм деген ата энеси деген бала жакка турат экен, мугалим жакка турбайт экен. Сен эмнеге менин баламды андай деп Деп ошондой нерселер көп болот, Тапшырманы аябай көп беришет, прям аябай да. Бул жакта болсо аткарбай койсоң деле эчтеке болбойт экен. Бир жолу урушуп анан тим болот, Мындай балдар мугалимди шарт этип кетишет экен да. Ой, эче деп эле эркелепчи. Азыр шарт этип деп калдыңыз, ошол кыргыздын ушул кыргызга аралашып кеткен шарт этип, анан ушу жаргон сөздөр сизге дагы жугуптур, Башында жок болчу да мындай сөздөр билишмесизде. Башында жок болчу. Башында буларды мен деле түшүнбөйт болчумун. Бул жакка келгениме 4 жылдан ашпадыбы. Анан кийин баарын үйрөнүп, түшүнүп дегендей мен дагы сүйлөп калдым азыр. Кээде сүйлөгөн кезде лексиконуңуз да бар. Кээде сүйлөгөн кезде азыр дагы орусча сөздөр меникиде да кошулуп кетет да. Анан ошол үчүн көбү ишенбейт. Сен кытайлык кыргыз эмессиң, сен мындай акцентиң жок депчи.